Урматтуу вице-премьер-министр, мен сизге кайрылам. Өкмөттүн башчысына дагы жеткизип барсаңыз, февраль айынан баштап өзгөчө кырдаалдар башталышы мүмкүн. Ошого даяр болуш керек. Өзгөчө кырдаалдар боюнча маселелер көп. Жер көчкү, кар көчкү, суу ташкындар, дренаждар. Мына Чүй областында дренаж маселеси абдан кооптонууда. Абдан кооптонууда. Мен билишим боюнча Кыргызстанда эгерде 5000 километр дренаж болсо, 4000-и, эгер жаңылышсам, Чүй областта. Ондоп коесуңар мени. Ушу Чүй областында караш керек. Анткени ал жерде жердин астынан суу чыгып атканы аябай кооптонууда болуп атат. Үйлөр кыйрап калып, ал жакта дагы бир чоң маселе жаратышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда сиздер өкмөттө бир коллегиальный совещание өткөзүп, акимден баштап, айыл өкмөткө чейин баштап, ушу жердеги мындай өзгөчө кырдаал боюнча маселени коюп, сиздер ушу маселени койгондо акча каражаты эле керек. Акча каражатты чечип койсоңор, алдын алуу иштерди азыр мүмкүнчүлүгү бар МЧСте. Акча каражатын бөлүп койсоңор, көп иштерди аткарып, мен ойлойм, жакшы мындай жазды жайды өтүп кетиши мүмкүнбүз да. Анан Кубатбек Алчиевич, мыйзам боюнча сизде да мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Эгерде айыл өкмөт, эгерде аким, губернатор жарандык коргоо жөнүндө негизинде мыйзам негизинде ошол алдын алуу иштерди иш-чараларды өткөзбөсө, иштен алганга сизге укук бар. Туурабы? Мен билишим боюнча. Ошол укук боюнча сиз колдонуңуз. Мына бул жерде Гамсумовдун жетекчиси турат. Ошол негизинде азыркы февраль, март, апрель айларын жакшылап карап койсоңор, жакшынакай өтүп кетесиңер. Анткени кар калың жаап калышы мүмкүн, суу көбүп калышы мүмкүн, жана башкалар тиги коопсуздуктар жаратышы мүмкүн, жаратылыш. Ошону сиз алдын алуу иштерди иш-чараларды карап койгула. Урматтуу Дайыр Кенекеев, ошону сиздер көзөмөл карасаңар, карап койгула. Кийин кеч болуп калбасын. Кайра эле былтыркыдай өлүмдөр болбосун. Кайра эле кийин алдын алуу эмес, кайра эле өзгөчө кырдаал болгондон кийин иш-чараларды жүргүзбөй жүрөлүк. Чыгымдар көп болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайм, алдын алуу иштерди көбүрөөк жасагыла.